Суук түшөрү менен балдар арасында курч респираторлук оорулар көбөйдү. Дарыгерлердин айтымында акыркы учурларда бөбөктөр арасында пневмония дагы көп катталууда. Айрым учурда оору өтүшүп кетип, балдардын ден соолугуна олуттуу зыян тийгизген учурлар да жок эмес. Алдыдагы жарым саатта Фокус программасында биз дал мына ушул пневмониянын келип чыгуу себептери, алдын алуу жолдору тууралуу сүйлөшөбүз. Студиябыздын коногу Ош облустук балдар ооруканасынын өпкө оорулары бөлүмүнүн башчысы, пульмонолог Бакытбек Наркозиев болот. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгачкы эле суроо, бүгүн абал кандай? Ушул пневмония боюнча канча бала дарыланып жатат? Кандай абалда келип атышат? Саламатсыздарбы да бир жолу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө биздин ооруканада, Ош областаралык балдар ооруканасында кайрылган балдардын саны дагы эле көп. Бир күндө күндүзгү учурда 1000ден ашык кайрылуулар болот. Аны бизде педиатрлар бөлүнгөн, ар кабыл алуу бөлүмүндө, кеңеш берүүчү бөлүмүндө ар жерде отуруп, ошол жерде кабыл алып атабыз. Азыркы учурда 1000ден ашуу. Кечки кайрылуулар 100дөн ашык. 150-160га чейин кайрылып атышат. Аларды дагы түнкү күзөттө дарыгерлер 2 педиатр, анан дагы кошумча райондордон келип атышат жардамга. Ошолор келип кабыл алып атабыз азыр. Анан демек күнү түнү ооруларды кабыл алып атасыздар, Биз буга чейин билебиз, ушул сиздердин бөлүмүңүздөр 60 балага ылайыкташыптыр. Бирок ушул баягы аябай оору көп болгондуктан 120га чейин баягы пациенттин саны чыгып кетти деп атат. Анан негизи эле кандай жетишип жатасыздар, кантип дарылап атасыздар, мындай физический мындай үлгүрүп жатасыздарбы? Туура айтасыз, бүгүнкү күндө биздин бөлүм 60 керебетке ылайыкташылган. Учурда 130-140га чейин болуп атат. Бүгүнкү күндө 90га чейин түштү, бир аз. Бирок күндө 130га чейин балага карап атабыз. Ал жетишүүдөн бизде администрация тарабынан кошумча медайымдарды, дарыгерлерди дайындалган. Ар бөлүмдөрдөн дагы кошумча керебеттерди алып, ошол жерге жаткызып карап атабыз. Анан биз баягы пневмония дегенде ушул алгачкы белгилери катары дарыгерлер жөтөлүүнү айтат да, бирок айрым учурда ата энелер жөтөлгө өтө маани бербейбиз да. Бул дарыгер катары айтсаңыз, канчалык мындай баланын өмүрүнө коркунучтуу да бул пневмония? Бул пневмония өзү грипптин кабылдоосунан келип чыгат. Биз үйдө балдарыбыз грипп болгондо бир аз көңүл кошураак мамиле болуп калат кээки учурларда. Анан кээ учурларда туура эмес дары дармектер колдонуп калат, ошол убагында берилбей. Анан же болбосо ошол убагында үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылбай калабыз. Ошонун эмесинен грипптин кабылдоосунан осложнение болуп келет пневмония. Анан балдар, айрыкча 1 жашка чейин балдар көп кайрылып атат. Алар жөтөлүп, дене табы көтөрүлүп, энтигип келишет. Негизи ушул кандай коркунучтуулугу, өмүрүнө канчалык бул коркунучтуу ушул оору баланын? Основной дем алуу органы, основной органга киргенине караганда бул дем ала албай, кычкылтек жетишсиздигинен көптөгөн осложнениелерге алып келет. Баланын өмүрүнө коркунуч өтө көп да. Анан негизи эле ушул азыр сиздерге кайрылуулар көп деп атпайсызбы? Анан балдар кандай абалда келип атат? Канчалык мындай дарыгер катары кандай баалап атасыздар? Балдар бизге кайрылгандардын көпчүлүгү оор абалда кайрылып атышат. Аябай оор, энтигип, дене табы 39дан 38ден түшпөй, кыйналып, 1 жашка чейинки балдар эме албай калгандар ушулар кайрылып атышат. Биринчи жардамдарды көрсөтүп атабыз колдон келишинче. Анан негизи эле ушул баягы суроо талап ушул дарыгерлерге, медайымдарга аябай жогору болот да. Оорулуулардын саны көп болгондо сиздерде кадр маселеси кандай? Кадр маселеси азыркы учурда пневмония оорусу көп болуп аткан учур болуп аткандыктан
Кадр маселеси азыр дарыгерлер тарабы жетиштүү. Медайымдардан бир аз жетишсиздик болуп атат эми. Аны эми башка бөлүмдөрдөн медайымдарды тартып жардамга чакырып неметип атат. Азыр администрация тарабынан бүт мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп жардам берип атат. Ушул негизи дарыгерлер кандай кеңештерди бересиздер ата энелерге? Ушул эмне себептен ушул суук түшөрү менен эле ушул пневмония көбөйүп кетип атат? Кандайдыр бир факторлору барбы башка? Ооба, туура айтасыз. Бул жерде туура суроо болду. Ата энелерге бул кайрылуу өтө маанилүү деп ойлойм да. Себеби көңүл коюш мамиле кылбаш керек. Анан өз алдынча дарылабаш керек. Азыр эми көрүп атасыздар, бизде аптекаларда дарылар кеңири сатылып калгандыктан кеңири алып колдонушат. Анан болбой бала кыйналып калган учурда анан бизге кайрылышат. Анан негизи ушул эл арасында ушундай сөздөр дагы айтылып жүрөт да. Мисалы биз коронавирусту баштан өткөзбөдүкпү 2020-жылы. Дүйнөнү каптаган оору бизге дагы келди. Ошондон кийинки ушул оорулар дагы ушул курч респираторлук оорулар дагы башкача болуп атат. Мындай оорураак өтүп атат деген ушундай сөздөр бар да. Бул канчалык мындай адис катары ушул маалыматтын мындай чынтөгүнүн ырастайсыз да? Ошонун деле коронавирустун деле кандайдыр бир таасири болуп атабы кийинки? Коронавирустун белгилери өзүңөрдө билгендей, коронавирус убагында жаш балдарда коронавирустун белгилери жакшы билинбейт. Булар эми жетпелүү немелерин айта алышпайт. Но биздин көз карашыбыз боюнча жылдагыдай эле пневмония. Жылда деле ушундай көп болот. Кышкы маалда, күздө башталат. Жазгы ушу мартка чейин ушундай массовый обращениялер көп болот. Анан ошол баягы көп эмне себептен көбөйөт? Бул суук алеби же кандайдыр бир башка себептери да барбы? Жок, бул эми Мисалы биз ата энелер баягы баланы болушунча ысыктайсың, ысык кармайсың, муздак суу бербегенге аракет кыласың. Мындай тамагын карап деле берсең деле ушул жөтөл болуп, анан ушул пневмонияга өтүп кетет деп ата энелер көп айтышат да. Эмне себептен? Балким башка себептери барбы? Бул эми себеби бирден бир эле ошол азыр жылдагыдай эле грипп сезону болот, грипп толкуну болот. Ошол толкун бир волна келгенде, ошол грипптин сезону башталганда, мында жана 5 жаштан чоңураак балдар, жашы чоңураак балдар гриппти более жеңилирээк өткөзүшөт да. Ошолор үйгө жөтөлүп келип, анан алар анча көңүл бурулбайт аларгачы. Эми ысык чай берип коебуз, тамагын берип коебуз, бирок жетиштүү көңүл бурулбайт да. Ошонун кесебетинен кичинекей 5 жашка чейин, 1 жашка чейин балдардын алардын иммунитети слабый болот. Ошондуктан аларга тез жугат да. Ушул оорудан улак болуу үчүн кандай эрежелерди сакташ керек? Ар биринин өзүнүн эрежеси бар да. Бул эрежелерди үйдөгү көңүлдө балдардын немесин внимание көбүрөөк болуш керек. Жөтөлүп аткан баланы мектепке же бала бакчага мүмкүн болушунча кичине вирустун белгилери кеткенге чейин жөнөтпөй туруш керек да. Анан чоңураак балдар бала бакчаларга барышат да, ал жерде жөтөлүп, чүчкүрүп бара беришет, жүгүрүп ойноп жүрө берет, билинбейт. Анан кечки маал келгенде эле үйдө шылкыйып жатып калышат. Ошондой учурда садиктерге, бала бакчаларга жөнөтпөй турсак. Анан ушул пневмониядан улам бир мындай бөбөктөрдүн каза болуп калган учурлары барбы? Бул баягы биз ата энелер бунун өтө мындай кооптуу экенин анчейин мындай баалай билбегендей да, менин оюмча. Ооба, туура айтасыз. Бул немеден өтө өтүшүп кеткендиктен каза болгон учурлар болот жылда. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл азыраак, но жылда болот да. Жылына катталат ушул бөбөктөрдүн каза болушу. Анан дарыгер катары мисалы ата энелер эмнелерди эске алыш керек? Ушул мына эрежелерди, мынаны сактасаңар ушул оолак болосуңар дегендей. Ата энелерге бул эми убагында үй бүлөлүк дарыгерлер кайрылуу, анан өз алдынча дарылабаш керек. Өзүн билемдик менен дарылап, өзү билген дарыларды алып бербеш керек. Анын ар кандай
симптомдору болот да, ошол симптомуна жараша гана дарыларды дарыгердин көзөмөлүндө туруп ушул дарыларды гана колдонсо, антибиотикке жетпей эле противирусный немелер менен эле каражаттар аш болуп калса болот. Анан негизи ушул бир пневмония болгон бала мындай кийинкилиги мындай жакшы айыгып, кайталабай ушундай мүмкүнбү? Же бир ооруп калгандан кийин бул өнөкөткө айланып калабы? Бул суроо көп ата эне берет. Ушундай пневмония бул өнөкөткө айланбайт. Бул жакшы болот. Просто калыбына келүү периоду болот. Жакшы болгондон кийин ошол жабыркаган өпкөнүн өзүнө келүү периоду литература боюнча 1 айдан 3 айга чейин да. 1 айдан 3 айга чейин жакшы жүрсө, ол пневмония жок болуп кетет. Эми ошол баягы айыгуу процесси деп атпайсызбы? 1 айдан 3 айга чейин. Ушул аралыкта ошол бейтапка эмнелер мүмкүн, эмнелер мүмкүн эмес, эмнелерге тыюу салынат? Биз бул убакта көбүнчө неме рекомендация беребиз ата энелерге, дарыланып чыгып кетип атканда муздак ичпесин, көп нагрузка кылып, физический кылып тердеп, велосипеддеп, жана чоңураак балдар неметпесин дейбиз. 1 жашка чейинки балдардын болсо ата энелерин, апалары эмизет, неметет, ошондо муздак ичпей, грипптен олак болуп, мыйманчылыкка барбай, мыйман чыкырбай, коомдук жайларга азыраак барып тургула дейбиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жарым саат бою биз бүгүн өпкө оорулары, балдар арасындагы өпкө оорулары боюнча маек курдук. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.